Assalamu алейкум кыздар, биз ушул жынсыдан дагы бир сонун сумочка даярдайбыз, замоксуз. Мынакей бул жерде 2 кабат бир материалды даярдап алабыз. Бул 46-га 38 сантиметрде ичиликти бөлөк даярдап алабыз. Жанагы ак бөлөк болот. Эми ушундай шахматтан 9-га 9 өлчөмүндө 60 штукту кесип даярдап алабыз. Муну баарын кесип даярдап алып, биз курак тигебиз. Азыр бул жерде типа курак, бирок түстөрү ар кандай болсо боло берет. Эч кандай разницасы жок. Эми булардын баарын кайрадан бириктирип чыгабыз. Ар бир шахматты бири-бирине бириктиребиз. Биринчи ленталарды даярдап алабыз. Андан кийин ар бирин ачып туруп, тигиштерин жакшылап бастырып үтүктөп алабыз. Мынакей көрдүңүздөр, ушундай ленточкалардан 5-өнү даярдайбыз. Ошондо 60 штукту 2ге бөлүп, 30 штуктан бир бетине 30 штук, экинчи бетине 30 штук ушинтип тигип даярдап алабыз. Эми шымыбыздын экинчи бут жагынан лента даярдайбыз. Бул бизге сумочкабыздын баш жагына жана баягы илгич көтөрө турган жагына ылайыкташтырып, ушундай 4 штук материалды 40-45 сантиметрде, ширинасы 7 сантиметр болгон лентаны даярдап алабыз дагы. Жана дагы 2 штук 52 сантиметрде ушундай ширинасы 7 сантиметр болгон лентаны даярдап бул жерге тигип алабыз. Мынакей арты бүт ушундай болуп көрүнүш керек. Дублеринди жабыштырып, үтүктөп, сонун кылып катуу кылып алабыз дагы. Жанагы биринчи даярдаган ичилик материалыбызга кошуп тигебиз. Бул жерде просто сумкабыз форма берип катуу болуп туруш керек, ошон үчүн кошумча ичилик дагы коштук. Беркинде ичилигин отдельно кошобуз. Мынакей бул лентаны ручка кылабыз. Ошон үчүн калың кылып тигиш үчүн ушундай кылып бүктөп, үтүктөп бул жерге бириктирип тигип алабыз. Мынакей көрдүңүздөр, ушинтип бириктирип туруп тигип алабыз. Экинчи кабатында куду ушундай кылабыз дагы, бири-бирине беттештирип, жакшынакай кылып туруп бириктирип алабыз. Материалыбыз бир аз калыңыраак болот. Анан бул жерде 6,5-га 6,5 кылып туруп, ушундай квадратный кылып туруп алып салабыз дагы. Ушул жерди мындай кылып туруп бириктирип тигип чыгабыз. Бул биздин сумочкабыздын асты жагына сонун форма берип турат. Бул жердеги ашыкча материалдарды кесип салып, тигиштерин бастырып, жакшылап үтүктөп алабыз, чтобы сырткы көрүнүшү тегиз болуп турушу үчүн. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй ушундай сумка даяр болду бизде. Эми ичилигин даярдап тигип алышыбыз керек. Мынакей жанагы ичилигибиз сумканын өлчөмүндө 46-га 38 сантиметр кылып буга да дублеринди жабыштырабыз. Кааласаңыздар ушундай кичинекей өлчөмдө тигип туруп, бул жерде азыр кичинекейраак материал, бул просто чөнтөк кылыш үчүн тигилген материал. Чөнтөгүбүз бир аз катуураак болуп туруш үчүн ушинтип ичине дублерин салып даярдап алдык дагы. Муну биз сумканын өзүнүн ичилигинин ортосуна жабыштырып, просто бастырып тигип коебуз. Ортосун белгилейбиз. Мына ушул жерден тигиш салабыз. Мына өзүңүздөр көргөндөй, бул жерге дагы жанагы биринчи 4кө бөлгөн лентабыздын экинчи жагын бул жака караштырып тигиштиребиз. Ортосун белгилейбиз. Мына бул жерде дагы куду жанагы сумкадай форма берип тигебиз дагы. Муну тигиштердин баарын бастырып үтүктөп чыгабыз дагы. Ушул 4 бурчтук кылып алынган жерди сумканын өзүндөй кылып туруп тигип даярдап алабыз дагы. Бул жерлерди тигебиз. Мына көрдүңүздөр, ушул жерден бир аз ачык жер калтырабыз, чтобы биз материалыбызды оодарыш үчүн. Мына көрдүңүздөр, сумкабыздын чөнтөгү да даяр, өзү ичилиги да даяр болду. Эми ушинтип тескери кылып алып туруп, сумкабызды оң абалында ичиликке кийгизебиз дагы. Мына жердеги тигиштерин айландырып, ручкасы ичинде калды, айландырып бүт тигип чыгабыз. Эгерде булавка менен бириктирип туруп тигсеңиздер, удобно болот, ашыкча материал болбойт. Ошон үчүн тегиз болуп тигилет. Мына бул жерде дагы ушинтип бири-бирине кийиштирип тиккенден кийин оодарып алып, мына эң сумканын асты жагын тигиш берип бастырып алабыз.
мынакей ичилик жагыбызды сумканын ичине салсак ушундай сонун болуп калың кабат, 2 кабаттуу калың сумка болуп даяр болуп калды. Мына айландырып ушул жерде бир сыйра тигиш берсек болгону. Мына биздин сумкабыз даяр. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Сиздер да ушинтип өзүңүздөргө сумочка тигип жакшылык күндөргө көтөрсөңүздөр болот. Эгерде видео жаккан болсо лайк басыңыздар, комментарий калтырыңыздар. Иншаллах эртең косметичка тиккенди үйрөнөбүз.